Кыргыз гидрометтин маалыматы боюнча 30 апрелде Чүй, Ысык көл, Нарын облусунун айрым жерлеринде, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында жамгыр жаап, бийик тоолуу райондордо жана тоо этектеринде кар жаайт. 1 майда түнкүсүн республиканын айрым жерлеринде жамгыр жааса, күндүз көпчүлүк аймактарда жамгыр жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-9-5-10 градусту түзсө, 4-5 май күндөрү +22-+27 градуска чейин жылуу болушу күтүлүүдө. Май айында күтүлгөн абанын айлык орточо температурасы көпчүлүк аймактарда 1-1,5 градус жогору болушу күтүлүүдө климаттык нормадан. Ал эми жаан-чачындын көлөмү климаттык нормага жакын болушу тоо этектериндеги райондордо жана Ысык көл акваториясынын чыгыш тарабында нормадан жогору болушу күтүлөт. Температура боюнча Чүй өрөөнүндө ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 7-12 градустан 14-19 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 20-25 градустан 30-35 градуска чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт. Ал эми Таласта түнкүсүн абанын температурасы 4-9 градустан 11-16 градуска жетсе, күндүз 18-23 градустан 28-33 градуска чейин өзгөрүлөт. Ош, Жалал-Абад, Баткен өрөөндөрүндө түнкүсүн 10-15 градустан 16-21 градуска чейин өзгөрүлүп, күндүз 20-25 градустан 30 градуска жетет. Ай ичинде Ысык көл, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 1-6 градустан 8-13 градусту түзүп, күндүз 12-17 градустан 22-27 градус жылуу болот. Bir айлык божомолдун негизинде 35 градуска чейин нөлдөн жогору болушу күтүлүүдө. Жаан-чачын май кандай болсо ошондой эле норманын тегерегинде. Ал эми предгорный райондордо, ошол Ысык көлдүн баягы Каракол чыгыш тарабында, анан тоо этектериндеги райондордо нормадан бир аз арбын болушу күтүлүүдө. Ошондой эле ай ичинде бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөрүн кошумчалады. Алдыдагы аптада күтүлүп жаткан жамгырга байланыштуу гидрологиялык болжолдоолор бөлүмү өлкө аймагында сел суу каптоо коркунучу жок экенин эскертет. Жакынкы бир жумага берилген аба ырайынын болжолдоолоруна таянып, өлкөнүн гидрологиялык абалы боюнча дарыялардын деңгээлинин көтөрүлүшү, суу каптоо жана сел жүрүшү коркунучу жок. Коркунуч пайда болгон учурда сөзсүз түрдө бул жөнүндө шашылыш билдирүү таркатылат. Белгилүү болгондой, өткөн аптадагы селден адам өмүрү кыйылып, кырсык катталган аймактагы жарандар бир топ зыянга учураган. Учурда селдин кесепетин жоюу иштери жүрүп жаткандыктан Өзгөчө кырдаалдар министрлиги келтирилген чыгым боюнча маалымат жакынкы күндөрү белгилүү болоорун билдирет. Министрликтен билдиришкендей, 20 апрелден 26 апрелге чейин жааган жамгырдан Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас жана Чүй облустарында жалпы 80 жолу сел суу кырсыгы катталган. Селден келтирилген чыгымды эсептөө боюнча бүгүнкү күндө толук аягына чыгып бүт элек, аяктап калды деп айтсак болот. Жерлерде жарандык коргоо комиссиялары бул боюнча келтирилген чыгымдарды, ошондой эле айыл чарба жерлерине келтирилген чыгымдар, турак үйлөргө келтирилген чыгымдар, чалбалык курулуштарга ошонун баарын эсептеп жыйынтыгын чыгарып атышат. Каптаган сел суу айыл чарба иштерине бир топ зыян келтиргенин, так маалымат даярдалып жатканын кошумчалады. Ал эми айыл чарба министрлиги ушул тапта жазгы талаа иштери республиканын аймагында кызуу жүрүп жатканын, өткөн жумадагы табигат кырсыгында дыйкандардын жашылча жемиштерин агызып кеткен фактылары катталганын билдирет. Дыйкандарды азыркы учурда ар бир аймактарда сел жүрүп, бирин-экин огороддордо дыйкандардын ээп койгон картошка, жашыл сарарын алып кеткен факторлор бар. Азыр комиссия түзүп жерлеринде тактап атат. Эми биз дыйкандарга анын ордуна башка өсүмдүктөрдү эгүүгө сунуштап жатабыз. Азыр ага мөөнөтү бар. Ошондуктан бул боюнча министрлик жерлердеги министрликтен башкармалыктар менен, райондук агрардык башкармалык менен иш жүргүзүп жатабыз. Адистер түнкүсүн күн суук болуп жаткандыктан дыйкандарды жашылча жемиштерди отургузууга шашылбастан күн жылыганга чейин күтүп турууга чакырды. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.